Президент Жапаров аталган турак жайды кыдырып, батир алгандар менен баарлашты. Aliya, kaça açıksın? Altıga okuyorsunuz, birinci klasqa bardыңдар. А биз болсо бир бөлмөлүү батирге ээ болуп, алгачкы коногубуз Ажо болот экен деп кубанычы койнуна батпай турган үй бүлө менен баарлашууга жетиштик. Бисмилlah. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Агырыңыз кут болсун. Бул жакка даярданып аткан турбайсыздарбы? Азыр даярданып кут болсун. Бул жакка отуруп турайын, а? Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, анан кийин бул жерге кезекке турганыгы канча болду? Кайсы программа менен алдыңыз? Кезекке турганыма 2018-19 жылдары тургам. Ошондон бери күтүп азыркы бүгүнкү күндө бизге насип этип ага көргөлү болуп отурам. Президентибизден буюрса биздин эң алгачкы коногубуз болот экен. Биз да ушул үй улуу ушу үйлүү болуп, аябай кубанычтабыз, кубанып атам, Кудай буюрса. Анан эми даярдык ушундай эми кичине. 33 чарчы метр болуп калат экен, а? Дерлик. Мынакей бул жактан тоолор көрүнөдү, бир бөлмөсү ушундай экен. Бир бул бөлмөдө коноктосуучу бөлмөдө 2 терезе бар экен. Мынакей бул жакта болсо мындай түштүктү карап турат. Батышты деген. Батышта экен, андан бери келгенде бул жакта бир отолу ашканасына көргөзүп коеюн. Бул жак кухня. Бул жак болсо ушундай чакан ашкана экен. Жақсы жерде, жақсы жағынан тиіп жүрсіздер. Кудай буюрса Как иштейсиз? Азыркы убакытта сот департаментинде. Сот департаментинде канча болду иштеп? Ал жерде азыр эле болду иштегениме 2 жылдай болуп калды. Бирок о жерде турганым 2018-19 жылдары туруп эле. Кезекте Алдыңа эчтеке төлөбөй эле 25 жылга. 25 жылга эчтеке төлөбөй алдык. Бул жылуу көздөр үй бүлө үчүн турак жай канчалык батылуулук тартуулап жаткандыгынын далили. Өлкө башчысы батир алган жарандар менен баарлашып, аларды куттуктады. Этаждан алыпсыздар да? Кандай да? Жакшы жерден тийге турбайбызга. Үй көрүнүп турат экен, тоо көрүнүп турат экен, 4 мезгил. Кыш, күз, жаз, анан биякта жай уже. Ал эми сыртта болсо мамлекеттик ипотекалык компаниянын башчысына суроо бергендер көп. Алардын баары жаңы үйүнө батыраак көчүп кирүүнү каалашат. Мен ошону уюштуруп берем, бир квартира кирип, бир офис кылып берем бул жерде. Ошол жерде эле по фамилия күрүштү бергенге болду. 5тен аз 5 адам алган бактысы бар экен. А бирок батирге көчүп кирерге чейин майда бирок маанилүү тырмакчага алчу алтын эреже бар. Алардын барын так сактоо керек экенин мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси өзү айтып берди. Жарандарга эскертүү нерселер биздин договордо папкунктан бар жогу көрсөтүлгөн. Квартиранттар киргизбейт, тартипти сактайт. Мындай дегенде булар мамлекеттик ипотека компаниянын бул үйү болуп эсептелет дагы. Азыр жеке жарандын менчиги эмес бул. Качан жаран толук кандуу акчасын төлөп бүткөндөн кийин жаран толук кандуу ээ болуп эсептелинет. Демиркул мырза, ошондо мына бул жерден азыр 600дөн ашык батир берилип атат. Маликов көчөсүнөн дагы 600дөн ашык. Жабап атты дагы берилген тат миңдеген үйлөр. Анан ошолордун баардыгына кайрылуу үйдү баягы мамлекеттик ипотекалык компаниядан чалгандан кийин, кел дегенден кийин сиз айткан эрежелердин баардыгын жарандар сакташ керек. Албетте сакташ керек. Эгер жарандар сактабаса, өзүңүздөр билесиздер, мыйзам бар, мыйзам алдында бар жогу жоопко тартылып калышы мүмкүн. Жана дагы жарандар суроо өтпөдү, ошол мамлекеттик ипотекалык компаниядан чалгандан кийин кагаз документтери, кагаз иштери канча убакытты кармайт? Ошо жаран үйүнө көчүп киргичекти. Жаран көчүп киргичекти. Мына бүгүн азем болду. Мен сизди уже эртең уже чакырып баштайм. Уже сиз 3 күндүн ичинин аралыгына кирип жашай бересиз. Айтмакчы, кулагыңыздарга күмүш сырга эми мамлекеттик ипотекалык компанияга кезекте тургандар жапыр жылат. Себеби келерки аптада Бишкектин Маликов көчөсүндөгү үйлөр ээлерине тапшырылса, ушундай эле саамалык жакын арада Жалал Абадта болот. Чыдамсыздык менен күтүңүздөр.